кечиңиздер менен, кадырлуу көрөрмандар. Мынакей бүгүн сиздер менен жандуу үн менен ар бириңиздерде мейманда болмокчубуз. Анда бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыздар? Саламатсыңарбы? Жакшысыңарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Кадырлуу кечиңиздер менен. Чоң рахмат. Өзүңүздөрдүкү бирге болсун. Маанайыңыздар кандай? Абдан мыкты. Аябай жакшы. Ушул сөзүңүздөр өтө жакты мага. Абдан сонун. Анда келиңиздерчи өзүбүздү алгач тааныштырып, деги эле маалымат бере кетеличи өзүбүз тууралуу. Кадырлуу кечиңиздер менен. Маанайыбыз болсо абдан жакшы. Эфирден пайдаланып, мен Теңир Тоолук туугандарым менен, жалпы кыргыз эли менен учураша кетели. Уруксат берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Теңир Тоолук биздин туугандар. Жана эмесе чыгармачылыкта чогуу жүргөн, сапарлаш болуп жүргөн биздин коллегалар, саламатсыздарбы, жакшы турасыздарбы? Жалпы кыргыз элим аман эсен жакшылыкта ар дайым бирге бололу, ушу кыргыз элибиз менен. Биз эми өзүбүздү тааныштыра кетсек, мен эмгекчилдин кулуну болом, Нарын районунун. Атым Нурлан, фамилиям Алакунов. Анан мен өзүм жубайымды дагы өзү тааныштырсын эми. Жубайыма кезек берейин, өзүңдү тааныштырып өтөм. Мен болсо Нарын районуна караштуу Куланак айылында төрөлгөм. 1978 жылы 30 сентябрда төрөлгөм. Абдан жакшы. Дагы сүйлөйлүкпү? Анан эми биз жөнүндө маалымат, биз анда бала элек, баарыбыз жаш элек. 96-жылы Табыл Дактанов деген өзүбүздүн устатыбызды кыргыз эли бардыгы киноактер жагынан белгилүү адам катары, драматург, өзү манасчы, койчу, кишинин таланты, ар тараптуу таланты бар. Ошо Табыл Дактанов агабыз 96-жылы Муса Баятов атындагы Нарын райондук маданият үйүнө келип, ошол жерден Манас руху деп театр түптөп, ошол эки Манас руху театрына 96-жылы башташкан жумушту. Мен 96-нын аягында балдарды алып атат деп, жакшы таланттууларды алып атат деп 96-жылдын аягында келдим. Ага чейин Фаридалар ошо Табыл Дактанов агабыз менен театрдан келишти. Келип ошо Муса Баятов атындагы Нарын райондук маданият үйүндө эмгектенип атышкан экен. Анан мен ошо 96-жылдын аягында кирип калдым. Насиптеш болуп, тусташ болуп, Кудайым буйруп ошол күндө. Анан ошол күндөн ушул күнгө чейин иштеп келатабыз чыгармачылык жолунда. Ошол кездеги бир жакшы нерсени айтып коеюн. Нурланды эмнеге алып калды болду экен деп сурабайт белеңиз. Сурабай атасыздан. Ошол жылы 93-жылы мен театрга кирдим. Анан 96-жылы театрдан бөлүнүп ушундай Манас руху болуп ачылып кеттик. Мунарбек Чобиев бар эле, Жазгүл Жумаканова иши кылып ушул баягы жаштарды талдагай тандап кетип Манас рухун ачты. Ошол кезде балдарды алып, анан Нурлан келип калды. Аккордеонго. Аны мен болсо кете турган болуп, филармонияга кетейин, 2 жылдык студияны окуйм деп кеткен аткан кезде Нурланды алып калды дагы, ушул кызды алсаң иштейсиң, турмуш куруш керек, ушул кыз менен жашоо, улап кетесиң деген ойдо мени 10 күн отработка деп алдап айлыгымды бербей атып. Ооруктам деген жерге кыштын кыраан шилдесинде, февралдын 12-синде ала качып кетти. Ала качып барып, мына ошондон бери ошентип анан жумушка кирип ала качты деп. Болбосо коюп барып эле алып калды дечи. Ала качты дегенде дикий кылып салды сапсын. Ажекемдин айткан сөзү да туура болуп атат. Ал кезде чынында ала качуу деген абдан жакшы модада турган нерсе болчу байке. Ооба, жок, ошол сыймыктаныңыз. Жок, биз ала качкан эмес. Жокпуз дейсизби? Өсө эле барып отурган. Анан кийин мен айттым да, ушинтип ала качпай эле момунтип үйлөнсөк болот беле деп, ошол кезде ал убакта Жигули менен момунтип балдар сыртына чыгып алып кыйкырып ушинтсе. Мени болсо будкага алып барып
жана Автоловка. концертный Эмне? эмне деп Автоловка коет? да тиги автоклуб деген бир УАЗдар боло төрт турганда. бурчтук кичинекей эле жана ачасына ошондой машина бар болчу Будка сыяктанган. Анан ошо менен кеткенбиз, Оруктамга концерт коебуз болуп. Эми анын сөзсүздүн төркүнү ошо мындай болуп калды да, ошо 96-жылы кирдим. Анан 1 ай иштедимби, 2 ай иштедимби кудай. Декабрда кирдим мен. Декабрда кирип анан февралда анан ай бала деп Табылдыбай экебиз Зуура жеңем экөө отургузуп алып, ай бала, могу кызды алып калыш керек. Окууга кетем деп атат. Анан муну алып калыш үчүн бир жолу бар. Аны сен үйлөнүшүң керек. Деди анан күтүүсүздөн болуп калды да бул. Табылдыбай эке мен деле ушу азыр үйлөнчү маалым боло элек эле. Кичине иштеп, эки жагымды тууралап алып анан үйлөнсөм жакшы болмок. Десем эле, ай токтот. Үйлөн. Эртеби кечпи барып үйлөнөсүң. Андан көрө үйлөнүп ал дагы. Мен дагы өзүмдүн оюм мендеги иштеген балдар чыгармачылыкта үй бүлө эки бөлөк болгондо бирин түшүнөт, түшүнбөй калат деп баарын турмуш жөнүндө айтып берди да. Анан экөөң чогуу жүрсөң, жумушка чогуу барасыңар, үйгө чогуу келесиңер, концертке чогуу барасыңар дегендей деп баарын ошол жерден Табылдыбай экебиздин бир жерде аябай салымы чоң, ошо кишинин тарбиясы да чоң бизге. Ошо киши тарбиялаган үчүн биз киши болдук дегендей. Ал кезде жаш элек ар кандай нерсеге азгырылып кетет элек да. Анан ошо киши Зуура жеңем экөө бизге акыл насааттарын айтып, биздин башыбызды ошо кишилер кошкон. Ооба. Анан сөзүңүзгө аралжы менде дагы мындай суроолор пайда болуп атат. Эмне себептен ошол кезде жаштардан экөөңүздөр эле, бойдоктор экөөңүздөр эле болгонсуздарбы? Же ушундай Табылды агабызга абдан жакшы жактырган баягы кыздардан бири болсоңуз керек сиз, Байкеге сунуш кылганына караганда дегеним агайыбызга. Тайке болуп калат. Мен Мамашан Куйбышевтан. Анан ошол жакта окуп калдым, өзүм Куйбышевте окуп калдым. Анан мага тайке да болот. Мен үйүндө жүрдүм. Мени көп жерден коргоду да. Табылдыбай эке көп жерден коргоду, чыгармачылык аябай. Анан кийин мени аябай урушуп жүрдү. Сен ушинтип эле жылда эле төрөй бересиңби? Сен качан ырдайсың сен? Сен ырдашың керек болчу. Сен эмне үчүн ырдабай атасың дейт. А мен жылда эле төрөчүм, Кудай куткылсын, 2 баланын ата-энеси болдук. Абдан жакшы. Жакшы, ошол мына 25 жылдан бери ушул беттен жашап келе жатасыздар. Эки баланы буйруган жок Алла Таала. Анан калганы бар, 5-өө бар. Кудай куткылсын. Аман эсен, жакшынакай чоңоюп келатышат. Алды үйлөнөйүн деп калды балдарыбыз. 3 эркек, 2 кызыбыз бар азыр. Биздин ошо сөзгөтөн айтып кетким келип атат азыр. Биринчи очередте чыгармачылыкты биз экинчи очередке койдук да, биринчи очередке мен үй бүлөнү койдум. Чыгармачылык эми баягы талантым болсо, кайсы убакыт болбосун, кандай мезгил болбосун, бир убакытта талантым бар, ар жагында дараметим бар. А семьяны кармап калыш бул өтө кыйын да. Ошол семьяны жаш кезде куруп калыш керек, жаш кезде төрөп калыш керек дегендей. Кудай куткылсын, 5 балабыз бар. Анан айтыңыздарчы, ушундай чыгармачылык үй бүлө бири-бириңиздерди коштоп, чогуу жүргөн деги эле туура тандаптырсызбы? Эми азыркы күнгө келсек, андан бери мына жакшынакай 5-7 бала төрөп берди. Жанымда жүрөт. Ар дайым колдоп жүрөт. Ошонуз абдан жакшы экен деңиз. Формамды ала жүрөт дегендей. Бирибиздин формабызды бирибиз ала жүрөбүз. Эмнебизди унутуп калсак, ай сен эмнени унутуп калдың, мен эмнени унутуп калдым болуп эстетишебиз. А болбосо экөөбүз эки тармакта болсок, сен эмне кылып атасың, мен эмне кылып атам, ар ким өзүнүн керектүү оокатын алмакта. А экөөбүздүкү бирдей оокаттар да, керектүү оокаттарыбыз. Инструментибиз, формаларыбыз, анан боектору, кошо сизди кошобой, анан калпактарым дегенде, комуштарыбыз калып калбасын дегенде, бирибизди колдоп, бири-бирибизди ар дайым толуктап жүрөбүз. Толуктап алат экен да, ойноп алат экен, постоянный чогуу. Ортодо кичине эки жакка кетип калса, карбаластап, бир нерсени таба албай эле, ай бирдеме жоготсом, ала Фарида кайда эле бул деп эле. Үйдө оокатка мен такыр жокмун да ошо. Эмне оокатым бар экенин да билбейм да. Ушу Фарида деп эле турам.
ушундай чыгармадагы адамдарыбыз көбүнчөсү баягы ак кол деп дагы айтып келишет эмеспи? Анын сыңарындай сизге баягы бир кайыкта сүзүп жүргөн мынакей жубайыңыз дагы жаныңызда болгондо сизди аябай эле ак кол десек болот турбайбы? Аябай эле, аябай. Үйдө мындай бирдеме жатса ошону алып койгонго. Мындай бул эми чыгармачыл адамды мен сыйлайм да. Чыгармачыл адам эч кандай кара нерсе, кара жумушту жасай албайт. Тубаса талант нурланып канат. Аккордеон кармап атып, кара жумушту жасай албайт. Такыр колунан келбейт андай нерсе. Балкка кармасам эле сөймөй турам. Бирдемеге чыксам бутумду ортам. Сиз үйдө эркек дагысызбы? Эми кээде эркек да болуп кетем. Кандай сонун азаматсыздар, көз тийбесин, бактылуу болуңуздар. Келиңиздер, мынакей сонун сөздөр болуп өтүп, эми бир жандуу үн менен жандуу бир чыгарма ойноп бериңиздер, Рахмат. Анда эмесе өр кезегин берип калдыңыз. Эми баягы Манас руху деп биз жөнүндө сөз айтылып аткандан кийин Табылды акабыз өзү баардык чыгарманы өзү иштеп чыкчу, даярдап келчү, балдарым менен мону ырдайбыз деп өзү отуруп түшүндүрүп берип, тексттерибизди таратып берип, жаттагыла, ошону ырдайбыз деп анан баардык чыгарманы ошентип алып келип берчү, даярдап. Анан биз ырдаган деле билчүбүз, ойногон деле билчүбүз. Ошол кезде эле ошондой турбайсызбы? Ошо Табылды акабыздын, Токтогул атабыздын сөзүнө жазылган Алымкан деген керемет чыгарма бар. Ошонеки Алымкан деген керемет чыгарманы кабыл алып коңуздар. Биз Манас руху кезинде ырдачу элек ушул. деп кыркырып калчулар. Азаматсыздар, мынакей талантыңыздарга таазим, чынында сонун мыкты. Анан сиздерге мына мен такыр эле суроо бергим келбей калды, ырдагым эле келип калды сиздер менен. Азыр студиябыз ушундай чакан болгондуктан билей да албай калдык. Азаматсыздар,
Келиңиздерчи эжекеме дагы сурай берип өтөйүн. Эжеке, ушундай үн менен билимиңиз кандай? Ошо билим алайын деп аткан кезде чоң билимге аттанып кетпедимби? Ошо менен агай жана Казан аяк билимине? казан аяк билимин бирок высший балл менен кеттим. Анан эми андан кийин ошо окуйун деп эле анан ошо жылда эле жанагындай балдар менен кичинекей болуп калдым. Ооба. Анан ушундай үн, ушундай талант сизге кимден берилген? Нурландын колдоосу менен. Бирок бул баягы жаш кездеги үн башка, азыркы кездеги үн башка болуп калды. Улам эме болуп окууну алганда негизи өзүндө жакшы болмоктон анан окубай калгандыкка байланыштуу ушундай эле үн болуп калды. Ушундай үнүңүз ушул болсо анда окусам эгерде окусам вообще көп болмок үнүм дегендей болот да. Туура айтасыз, абдан сонун. Анан ошол баягы үйдө баягы генден деп коет эмеспи? Анын сыңарындай мүмкүн бул апалык или же аталык кесиптир. Энем жактан көбүрөөк өттү. Мамам жактан тай эжелерим жакшы ырдайт. Өзүм мамашам ырдап коет. Ооба, анда айтпесе бул нерсени айта кетпесек, анан апаңыздар таарынбасын, кызым отуруп алып, жолдошуң гана мактап отурат деп. Ошондо апабыз жакшы ырдайт, тай эжелерибиз жакшы ырдайт экен, алма сабагынан алыс түшпөйт деген бекер сөз эмес болуш керек. Келиңиздер анда дагы да болсо чыгарманын артынан дагы бир жандуу үн менен ырдайлыкчы. Аял кишилер аябай гениңер күчтүү болуп турбу? Анан апасы тарабынан өтсө, меники да апамдыкы бар, атамдыкы бар дегендей. Меники эки жактан тең куюлган да. Абдан сонун. Ошондуктан агайыбыз аябай мыкты ырдайт экен, Кудайга шүгүр. Кудай таалам берген талант. Баарына бериле бербейт. Ооба. Муну дагы аздектеп баккан адамга ошондой бир Кудай тааланын тарабынан мүмкүнчүлүк берилет экен. Анда эмесе Каныкей Эралиева эжекебиз өзүбүздүн эле эжекебиз, бул Акталардан болот эмеспи? Анан ошо Каныкей Эралиева эжекебиздин ырдалып бүтпөйт махаббат деген чыгармасын аткарып жүрөбүз экөөбүз. Как жубай катары. Ошону арнап берелими? Ырдап берели ошону.
ушундай бир жагымдуу көздөр менен карашып, сонун чыгармалардын бири болду. Дагы да болсо сиздерге ыраазычылык. Анан агайыбызды мен дагы коомдук биринчи каналдан көрүп калчу элек ырдап атканын. Белгилүү Токтобек Асаналиев агаларыбыз менен анан мен сизди бул Нарын шаарынан көрүп алып, анан мен дагы жолдошума сурап атпаймынбы, агай бул жакта кандайча келип калды, шаарда иштечү эле баягы ошол маданият тармагында деп сурап калсам айтып калды, ой жок, бул агайыбыз көптөн бери иштеп келет биякта депчи. Анан көрүүчүлөрүбүзгө дагы кызык болуп жатса керек, чындыгында сизди коомдук биринчи каналдан көп көрчүбүз да. Анан деги эле ал жакта кандай болуп иштеп келип, анан бул жакка келип калдыңыз, ошол тууралуу да кичине кыстарып айтып өтүңүзчү. Анда эмесе ошо 96-жылдан 2003-жылга чейин ушул жакта Нарын районунда Манас руху болуп уюшулуп, ошондо эмгектенип келдик 2003-жылга чейин. Эмне деген биздин губернатор деп койчу ал кезде, азыр ыйгарым укуктуу өкүлдөр болот да. Эмне деген чоңдорду узаттык, эмне деген чоңдорду тосуп алдык. Ошо кишилердин да батасы тийди окшойт, өнүгүп өсүп келе атабыз. 2003-жылдан 2003-жылдан Бишкекке кеттик, Борборго. Анда Аскар Салымбеков агабыз ушу губернатор эле Нарында. Анан ошо кишинин колдоосу менен, ошо кишинин аябай колдоду бизди. Ошо кишинин колдоосу менен Бишкекке барып, Дордой ассоциациясынын алдында строитель деген бир штат ачып берип бизге. Чыгармачылык эмес да, такыр эле башка. Ошо строительный компанияда баарыбызды кийирип коюп, ошо жактан айлык берди. Ошо жака алып барып, Бишкекке алып барып, ошо Бишкекке кеткиле балдарым, силер өсүнчү балдарсыңар деп. Анан ошондон эле анан Бишкекке тустун буйрук калды, ошондон барып иштеп калдык. 2 жылдай колдоду бизди, айлык берди Дордойдун астында. Ошентип жамбап келдик. Анан Бишкекке барганда эле баягы Манас руху деген баягы бияктан кулакка сиңген да, Манас руху болгонбуз. Бишкекке барсак, Бишкектегилер кыргыз руху дешип калышты. Кыргыз руху келишти деп эле. Анан ошондон анан эми атыбызды өзгөртүп эле, элдин баары кыргыз руху деп атат бияк, Борборго деп. Анан ошондон анан кыргыз руху фольклордук эстрадалык топ болуп уюшулуп калдык. Ошондой жагдайбыз. Анан 2012ге чейин шаарда Борбордо эмгектендик. 2010дон 12ден Нарынга келдик. Нарында дагы Нарын шаардык маданият бөлүмүндө да иштеп калдык. 5 бала деген оңой эмес экен багыш. Тиякта учетубуз жок, үйүбүз жок. Үй жагынан кыйналды Борбордо. Анан ошол турмуш деген өйдөлдү экен да. Ары калчайт экен, бери калчайт экен. Анан ошол элдикинтип анан Нарынга келип шаарда да иштедик, шаардык культурада. Андан анан Оруктамга зап клуб болуп, ошол жакта бир 5 жыл эмгектендик. Анан ошо Оруктамдан анан Алла Таалам бир сыноо берди бизге. Үй өрттөндү, жашап аткан үйүбүз бирөөнү үйү болчу. Өкүл апаларыбыздын үйү эле. Ошол өрттөндү. Алла Таалам чоң сыноо берди. Анын баарын көтөрүп кеттик окшойт, Кудай буйрса. Эл журт, эл тең туш, тааныш билиштер. Ал эмне болуп колдоп, ошондон биякта тушнайсы ошондон буйрук калды да биякка. Баягы ток чыңалгычтар деп коебуз, ошондон өрт чыккан экен. Ошо эки баламды да Кудай Таалам сактап, ошолорду койготуп, эшикке чыгып кетип, анан үй өрттөн түшүп калган да. Анан биз кайрымдуулук концерт бердик, ошо өрттөн кийин. Нарында концерт берип атканыбызда анан кызыбыз ооруду, кичүү кызыбыз. Ал оорусун таппай бир топко кыйналдык. Бишкекке ошол кайрымдуулук концертти бүтүрбөй туруп Бишкекке чыктык да. Кишилер эми бүтүрүп койгула, биз кыз ооруп калды, ушундай барбасак болбойт деп анан кызыбыз долоонду ачкандан кийин анан жакшы болбоду. Баягы бижер высокогорье болуп аткан окшойт да, бийик аба болуп. Анан оорусу да ошол таппай бир топко кыйналдык. Анан врачтарыбызга, өзүбүздүн медайымдарыбызга, медиктерибизге рахмат да. Ошолор аркылуу япончо айтылышы такаясу деп коет экен.
Япондор анан корейлер көп ойлойт экен бул оору мененчи. Кызуу сооруган оору менен. Анан бизде орусчасы болсо неспецифический аортоартериит деп коет экен да. Ошондой оору экен бул. Өзү баягы кан тамырлары болот экен, ошолордун баары ичи кирип кетти кызыбызга. Анан азыр ушул күнгө чейин ошол күндө ошо кызыбыз менен айлекпиз. Дарылатабыз. 3 ай сайын барып жатып турабыз. Жакшы болуп кетсин. Ошондо азыр кызыңыз ушундай сыноо болуп, анан ошо сыноонун арты менен ушул жака келип эмгектенип калдык. Азыр ушул тапта Нарын райондук маданият үйүндө Мусабаев атында ошол жакта эмгектенип келатабыз. Азыр сөзүң аралжы биринчи очередке ушу жана семьяны койдук деп атпаймынбы? Ошо Бишкекке барганда дагы балдар окуп калды да уда-удачы. Бишкектен жер алып, тамсалдык өзүбүз, аракетибиз менен тамсалып. Анан балдарды окутуш өтө кыйын турбайбы? Анан тарбиясы да өтө башкача болуп калат экен. Анан мен такыр чыгармачылыкта ушу экинчи планга коюп эле ушу балдардын тарбиясы оң болуш керек. Айылга барып, мал багып, ошо балдар малдын болгу эмне экенин билиш керек да. Ошону басып өтүш керек. Шаарда болсо эмне орусча сүйлөп эле балдардын тарбиясы такырбаш болуп атат. Кудайга шүгүр айылга бардык, бир кырсык гана болуп кетти. Кырсык болбосо бардыгы жакшы болмок беле. Эми азыр деле Кудайга шүгүр. Анан ушу балдардын тарбиясын биринчи очередде ойлодум да мен. Азаматсыз сизге аябай өтө чоң баа бергим келип атат. Себеп дегенде азыркы күндө айымдарыбыз көпчүлүгү шаарга качабыз, Азыр өзүмдү деле алайын. Балабыз кара жумуш жазабасын деген нерседе биз кабыл ала берет экенбиз, бирок сизге дагы аябай таң калдым, баа бердим. Жок, наоборот, ошо балдарды ошо айылды көрүп өсүш керек. Жокту барды көрүп өскөн бала жакшы болот да. Тарбиясы жакшы болот. Шаардыкы башкача да. Азаматсыз келиңиздер эми. Ушундай эми биздин тажмал. Ооба. Абдан жакшы экен. Бардыгы мындан аркылары жакшы күндөр гана коштоп жүрсүн. Келиңиздер эми дагы бир көңүлүбүздү көтөрөлү, дагы телекөрүүчүлөрүбүзгө бир жагымдуу чыгарма арнайлык, Эми ошондой Алла Тааланын сыноосунда көтөрө билиш керек. Аны дагы Алла Таалам көтөргөн адамга берет экен. Мындан аркысы кайра берерин унутпасын деп айтып жүрбөйбүзбү? Анан кайра берип атат Алла Таалам. Аябай мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Кайрадан келатабыз, кайрадан элге аралашып дегендей. Чыгармачылык аралашып, чыгармачылык бул баягы туз нерсе аябай оор болот чыгармачылыктыкы. Анан чыгармачылыктан өтө алыстап кете албайсың. Анда эмесе Ашыралы Айталиев атабыздын Жылкычынын ыры деген керемет чыгармасын аткарып берейин. Элибиз кабыл алып. Canıma gelse
gelsen bolboyunda Cıltılara cuşak cakkande Canıma gelsen bolboyunda Cıltılara cuşak cakkande Irgansa jelge jalbırar Irgışta ürkör ardıma Aşıkpa kurbol gelip de var Aygaran kökte javırar Sen jılkı çöme çalar Kıykırıp doğmuş salar Ülkemiz üçün işteydi da Ürkünde bessin Ülkemiz için işteydi da Ürkünde bessin gün zaman Ürkünde lan bessin nur zaman Bravo, bravo, azamatsыз. Деген екен Ашыкема. Кандай сонун үн, кандай сонун ыр. Келиңиздер, чыгармачыл адамдарды билем, ырдаган адамдар ырдагысы келет. Бир үн ачылып алса, Эми баягы сахнага чыгып алгандан кийин кайра кетиш кыйын да. Анын сыңарындай, азыр мен сиздерди ырдатпай койсом, азыр мага нааразы болосуздар. Дагы ырдайлы десек бүтүрүп салбады алып баруучу кыз деп. Келиңиздер анда дагы да ырдайлыкчы. Эми өзүңө кезек берели эми. Комуз менен өзүң жандуу үнүң менен абдан жакшы ырдайт. Ооба, сонун Комуз менен жакшы ырдайт. Анда эмесе мен бир Өзүбүздү өзүбүз мактабасак бизди ким мактайт? туура айтасыз. анда эмесе 2004 кой Майра Жабаев үйгө келип, Майра Керим кызы ушул эжекебизден аябай көп баягы устатым болуп калды деп айтсам да жаңылбайм. Үйгө келип атайы бир чыгармасын мага үйрөтүп, Нурланга арнап ушуну ырдап жүрсөм деп анан өз колу менен, өз оозунан угуп ушуларды үйрөндүм эле. Алтын казык деген бир жакшы чыгармасы бар. Майра Керим кызынын. Ошону картап Ошондо Нурлан байкеге арналат экен. Ооба да, сөзсүз. Жанымда күзү кышында, жазы жайында, сен барсың көңүлүмдүн да, бары жайында. Сен барда балдарыбыздын кабагы жарык, сен барсың кабылбайбызго. Бактылуу жашап жүрөбүз өмүр азыгын. Сенден мен жактым чырак, сенден мен таптым булак. Олтурам тукум курап, жатамын түтүн булап. Сен менен алмаштырбаган алтын казык. Көңүлүм чөгүп турганда, майрамым өзүм, жан дүйнөм бүрүн ачканда, жайлоомда өзүм, колом тоң колумда болсом, чубагын төккөн, түндүктөн желбиреп турган байрагым.
чырак сенден мен таптым булак олтурам тукум курап жатамын түтүн булап сен менен алмаштырбаган алтын казым. Ай бали Азамат. Алдабапчымын. Жетпейди. Эмне деп жооп бересиз, айтыңызчы, караңызчы кандай сон, Бул ордо мен дагы сөз жаттайын деп чечип атам. Мынакей Нурлан абыз аябай эле ойлуу болуп калды. Эмне ойлонуп калдыңыз? Келиңиздер эми Жүп болсун кылалы эми. ооба, мен азыр сиздерди көрүп алып ушундай бир шайыр адамдарды көрүп турам, бири-бириңиздерди мактаңыздарчы. Эми үйдө Же ушул жерден ачыгын айтып саласызбы? эми үйдө баарыбыз менин көзүмдү карап турушат. Кожоюн кандай десе ошондой кылалы деп. Баягы мактаныч эмес, ошо сыйлаганына рахмат. Азаматсыз. Биз мени сыйлап турушат үйдөгүлөр. Мен андай деле сыйга татыктуумунбу, татыктуу эмесмин билбейм. Бирок аябай сыйлап турушат. Үйдө ар бири өз орду менен, балдарыбыз өз ордулары менен, өзүбүз өз ордубуз менен. Мындан мен эле эркемин да үйдөнчү. Эчтеке кылбайм. Же өзүмөн жайып Кыякты көтөрүп алып эле жүрө бересиз. Ушул болгон колуман келген. Костюмду да чечпейсиз. Ана балка кармасам колумду чабам, сөзсүз. Мынакей бул дагы эжемдин сизге болгон сый урмат экен. Балдарды биринчи очередке тарбия коем. Ушу балдарга дагы айта берем. Атаңарды сыйлагыла, атаңардан сураңгыла, атаңарга айткыла. Чындыгында биз Нурлан эмне десе биз ошондой болобуз. Азаматсыз. Анан эжекемди дагы айтып кетпейсизби жакшы жактарын, мактабызбы? Баарын сыйлап турат. Мага сөз тийгизбей турат. Менин жаман жактарымды көрсөтпөйт. Жашырып жаап бүт жасап турат. Ушу кишиге өмүр берсин Кудайым. Мына эми баягы жаш улам өйдөлөп атат. Анан 60тан кийин ушу киши энебиз болуп калат го. Баары эле айтышат ошентип. Башынан өткөндөр, улгайып калгандар энебиздей эле болуп калат экен деп айтып жүрөт. Анан эми Кудай акы башка келсе, байтал жолго дейт. Анан эртең башка келсе, эне да болот го. Анан энеге достойный да. Мыкты жактары көп. Аракет кылабыз. Көңүл ачык бугаранда мен мүнөзүм оор. Эжеке шайыр, Бул кишинин мүнөзү жакшы. Ооба. Бизде программа башталардан мурун эжекебиз айтып атты эле, жок, тескерисинче мен көп сүйлөбөйм, көп эме кылбайм, ушул агаңар аябай ачык тамаша көй деп атты эле. Бирок экөөңүздөр бири-бириңиздерге жарашат экенсиздер, бул да болсо ортодо ушундай мыкты сүйүү, мыкты сыйды билдирип турат. Ошон үчүн ушул жашка келип, ушул балалуу болуп ушунча келатабыз деп өнүгүп өсүп. Кудайдын ар кандай сыноосун көрсөтүп, баягы көтөрүп дегендей. Экөөбүз жаман болсок, эки жакка кетип элек да. Мурун эле. Анан азыр ошо экөөбүздү баягы Кудай таалам эми Толуктап. Магниттей чаптап койгон да, мындай айтканда. Анан магнит болуп эле жүрөбүз, ажырашалы. Ооба. Эки жакка ажырабайбыз да. Ажырап көрөйүн деди. 25 жылдан бери сени эле көрө берем, бетиңди эле карай берем. Жумушка барсам деле баягы. Тамашалап калабыз да. Ооба. Үйгө келсем деле баягы. Тамашалап деп агайыбыз аябай. Үйгө барсам деле баягы бет да. Тамашалаган жок го я. Мен ошо этем да. Жумушка келсем деле ушул бет. Үйгө барсам деле ушул бет да. Ошол беттен тажабай эле жүрөт. Ошол бетти берген шүгүр. Азаматсыздар. Бул да бир тамаша сөздөрдүн бири болуп өттү. Биздин убакта гастролдочу элек. Анан ушу эстен эч бир кетпейт да ушул гастролдогондогу күчү. Кызыктуу да күн ушул, өкүнүчтүү да күн да ушул да. Анан баягы техника деген техника экен. Бизде паз 412 беле ушундай бир автобустар болор эле. Паз сары паз да. Ооба. Ошо менен ошондой да берген бизгечи. Манас Руку театрына эки жакка чыкканыңарга деп ошондой паздар тапшырышкан губернатор шаарыбыз. Анан ошол аркылуу гастролдочубуз ошол паз менен.
Анан бир күнү көлгө кеттик, бул гастролдо. Ошо көлгө баратып Кара Талаа деген айыл бар экен. Анан ошо Кара Талаада аты да жаман экен деп кийин неметип жүрөбүз да тамашалапчы. Кара Талаада калып деп. Анан ошо базыбыз бусулуп калып анан Кара Талаада калып калдык. Эмне кылабыз эми деп анан курсак ачты. Анан ар бир үйдү кыдырып чыктык. Нан берип турасың алып. Анан нан алып баягы элден суранып анан курсак тойгузганбыз ошол жерден. Анан ушундай кызык күндөр болот экен гастролдучу. Анан Мунарбек Чобиев биздин эмгек сиңирген артист. Ушу Мунарбек дагы Жумабай деген балабыз бар эле. Өмүркул деген балабыз бар эле. Дагы көп балдар бар болчу. Анан ошодоки балдар ар бирибиз тарап кеттик. Нам бан бирдемесинен алып келели. Анан алмасын алмадай берип атышат. Эл деген жакшы да. Анан баарыбыз эмне колдон келсе баарын чогултуп келдик. Анан Мунарбек болуп бир үйгө барсак, азыр балам нан жок эле, нан бышып эле деди. Анан биткеден кийин келгиле деп атпайбы. Анан кеттик, тияк бияктан сурап келип анан, бизде нан бышып калды го, барып сурай кетпейлиби деп анан барып анан. Эже деп такылдатсак. Балам деп чыкты да анан чыкса. Эже бизде нан быштыбы деп коет. Анан айланайын бышты мына деп анан нан алып келип, баягы ысык нандардан чогултуп берип. Анан биздин баягы бир көргөн күнүбүздү хан көрөт, бир көргөн күнүбүздү эмне деп койчу, ит көрөбөйт деп коечу эле. Анан ошондой күндөр болот экен. Анан базыбыз анан сүйрөтүп тиги Бака большевикке бардык. Баягыны сүйрөтүп алып базды. Большевикке барып анан концерт берчү күн да. Уже элге айтылып калган, афишалар илинип калган. Анан эмне кылабыз эми деп анан эми трактордун тележкасына түшүп алып анан тележка менен тиги немени кармап алып анан эл жуут концертке келгиле деп жүрөбүз ошонун ичинде. Анан эми бул өзүнчө бир кызык. Бала экенбиз да, бала. Анан баладай эле ошентип ойноп, күлүп, жакшы өстүк. Ушул күнгө жеттик. Бул жерде Табылбай экебиздин эмгеги абдан чоң. Бизди турмуштук тарбияга салган да ошо киши. Ошо биздин башыбызды кошкон да ошо киши. Анан ошо кишилер аман болсун, Зура жеңемизге. Ошо кишилер ата эне болуп бизди аябай бакты. Чындап келсе. Ыраазычылык билдиребиз, небирден пайдаланып. Анан эми Табылбай экебизди айтып калдык, эми Табылбай экебиздин чыгармасынан бир Александр Сергеевич Пушкиндин сөзүнө жазылган «Сизге ырдап берчи бир». Андан жакшы. Суранып кетели. Келиңиз. Balkim dale suyurmun, жүрөк оту бүтүн жанып өчөлүк. Сизди сүйөм, керсиз жарык дүйнөдөй, сүйгөн бир ой, сизди мендей, сүйгөн бир ой, сизди мендей сүйсөтүм. Мени жакшы көрөсүз, мамилеңиз жан дириткен жагымдуу. Назикана жан диритебесиз, өрт сыяктуу илебиңиz жагымдуу. Сизди сүйөм, үмүт кылбай сүйлөбөй, жалтанган сып жүрөк күйөт күйсө экен.
сизди мендей, сүйгөн бирөө сизди мендей сүйсө экен. Ай, сүйгөн бирөө сизди мендей сүйсө экен. Агажан, агажан. Мынакей эжекебиз менен агабызды теле көрүүчүлөргө бир баса белгилеп айткым келип атат. Ошол сиздер биз чалганда айттыңыздар эле, ушу тилекке каршы кичине тамагыбыз ооруп атат деп, анткени тойлордон көп жүрүп атабыз деп. Анан көөрдөп атабыз дегендей деп. Анан биз дагы болбой жок, сиздер буюрса программабызды бир шаңга бөлөп бересиздер деп болбой сиздерди чакырдык элек. Анан мынакей ушул максатыбызды, тилегибизди аябай жакшы орундаттыңыздар. Бүгүнкү бирибиздеги эле бир өзгөчө болду деп айта алам, анткени сонун ырлар болду, сырдаштык, кайгырдык, күлдүк дегендей. Анан сиздерге терең ыраазычылык, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Чыгармачылыгыңыздар дагы мындан дагы өркүндөй берсин. Буюрса жакшы жаңылыктар менен кийинки эфирибизде дагы буюрса мейман болот деген жакшы тилекти айткым келип атат. Кыскасы аман болуңуздар. Көз тийбесин. Сиздерге аябай суктандым. Азаматсыздар. Мынакей теле көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы өз соңуна жетип, мыкты деңгээлде болду деген ишеничтебиз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта туруңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.